Musulman emес адамдан карыз болсок кандай болот? Кененирээк айтып бересизби? Мусулман эместен карыз болсоң, ахиретте иманыңды талашат деп эшиткен элем. Иманыбызды алабы? Же кантип карыздан кутулабыз? Бул кичине коркутуу иретинде айтылып калган. Ай, мусулманго мусулман эмести алдаба. Ал эртеге кыямат күнү мусулман эмес сенин иманыңды талашат депчи. Атак бирок мындай Кур'анда, хадиске келе турган болсок, ыйман бирөө-бирөөгө бере турган, ала турган нерсе эмес бул. Амал бере турган, ала турган нерсе. Бирөөгө зулумду кылдыңыз, гыйбат кылдыңыз, өткөндө деле айтканбыз, аларга сооп кетет. Соогуңуз жок болсо күнөөсүн аласыз. Бирок вала тазиру вазирату визра ухра, эч бир жан башка жандын жүгүн көтөрбөйт, бул имандыкы. Вал лейса лил инсан илля ма саа, инсандын өзү аракет кылган өзүнө гана болот деген бул иман боюнча. Бирок бул жерде турганда ал ала албайт. Албетте соопторду алышы мүмкүн, ага эмне азабы жеңилдеши мүмкүн. Ошон үчүн эң негизи эч кимден турган карыз болбогонго аракет кылайлы. Айылдарда акча чогултуп, ал акчага арак сатып алып, аны талкалап жатышат. Ошол иштери туурабы дейт. Эми акча арам, бундайды кереги жок, бирок акча сатып алып талкалап, эгерде жүрөгүндө талкаланбай турган болсо, ал кыйын тургандар. Акчанын арактын арамдыгы этап менен эң кийинки болуп келген турган. Ошон үчүн менин жеке оюм, адамдардын жүрөгүнө иман, Алла Тааланын жакшылыгын, неаматтарын отургузуп, ибадатка алып келип, өзүнүн жүрөгүнө бул арак болбогон эмеке деп талкалаганы жакшы. Анан барып алып эле талкалап ушундай ызычууларды неме кыла берген, мен оюмча мүмкүн ал туурарак вариант эмес да, мен жеке оюм боюнчачы. Атак бул арак сатылбаш керек. Эгерде болуп калса үйүңүздө талкалап ыргытып бериң. Ал эме. Бирок бирөөнүкү болсо этиятташ керек. Жүнүндүн чучугун арам деп айтышат. Ал кайнаган шорпо кандай болот дейт. Шорпо жакшы эле болот, эчтеке болбойт. Албетте жүлүм боюнча ихтилаф бар. Арам деген жери жок тугандар. Жүлүм боюнча макру тахрими менен макру танзихинин ортосунда ихтилаф бар. Демек эстегенде баягы дайым айтып коебуз, мал сойгондо, муздаганда аккан кан бар го, дам басфух деп коет. Ушул арам, бул болбойт тугандар. Ошондой эле жумурткасы, макулбу, табарсыгы, ургачыныкы дагы, эркектики дагы, анан өтү, бездери, ушулардын бардыгы арам, булар болбойт. Өзүбүзгө жана балдарга кантип дем салабыз? Кадимкидей эле Ихлас Фалактасы окуп турупчу, деп колуңузга дем салыңыз, башыңызга. Ошондой эле сүф деп балаңызга дем салыңыз. Ауду бикалиматиллахи тааммати мин шарри кулли шайтан ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дем салат эле. Айтты эле го Ибрахим пайгамбар, Исхак пайгамбар менен Исмаил пайгамбарга ушинтип дем салчу экен деп. Өзүнүн неберелерине ушу дем саласыз. Бишкекте кайсы мечиттерге барууга болбойт? Астагфирулла. Бардык мечитке барууга болот. Андай жок. Мечит деген бардыгында, арак боюнча. Эгерде ошол айылда ошол арак саткан магазиндерге барып, өздөрү менен кеңешип, экинчи сатпоо сөзүн алып, анан кийин аларга акчасын төлөп, аны алып чыгып барып төгүп, экинчи алга сатпагыла ошо көпчүлүк эскертип, анан сатпай калса болот. Балдардын аралыгы 1-2 жыл сакталыш үчүн, боюна болуп калбаш үчүн дары ичсе болобу? Мен дарыга айтпайт элем. Андан башка сактануу жолдорун карап көрүлө. Башка мисалы өздөрүнүн эрежелери бар, медицинский бир нерселерди коет, ошого окшогондо. Атак мына дары менен көбүнчө бир коркунуч ушундай, кийин балалуу болбой калбасын дейм да. Тозоктон бир күнү бардык адамдар жана жиндер чыгарылабы? Дозокту Алла Таала акыры жок кылабы? Жок туган. Дозок түбөлүктү. Бизден акыйда ишеним боюнча дозокту Алла Таала түбөлүк үчүн жараткан, ал жок болуп кетпейт. Канча бир жылдан кийин, канча бир кылымдан кийин деген бейишта түбөлүктү ал дагы жок болуп кетпейт. 10-15 жылдан бери түшүм алам бактан. Үшүрүм берген эмесмин. Акчасын иштетип кеткен. Ошол жылдары үчүн азыр үшүрүм берсем болобу? Көлөмдөрүн чамалуу билем. Түшүмдү ар дайым сатып келгем акчага. Жана кимдерге берсем абзел?
ооруп жаткандаргабы же илим жолунда жүргөндөргө кимисине берсем деп ойлоп турам, устаз жооп берип кетсеңиз. Болот үшүрүңүздү эгерде ошо 15 жыл азыркы мүмкүнчүлүгүңүз болсо бериңиз. Иннама садакат лил фукара. Бул жерде оорулуу же болбосо илим алып аткан деп Алла Таала бул жерде айтпай эле, эң биринчи муктаж. Оорулуу эгерде муктаж болсо, бай эмес болсо, ошого берсеңиз болот. Ошондой эле окуучу дин илимин алып аткан муктаж эмес болсо, ага эң жакшысы биринчи алгачкы муктаждыкын карашыбыз керек да. Албетте карызынан куткарганга, андан кийин Алланын жолундагы аларга да кийин эмеле бардык Кур'ан-ы Каримде айтылган кимге бериш керек? Ушу муктаждарга, кембагалдарга, зекет важип эместерге, ошолорго бериш керек.